Нуржанова Нурайым, Сүлүктүү шаарындагы Наби Кушматов атындагы номер 9 мектептен келгенмин. Азыр 11 класстын окуучусумун. Менин бул ийгилигиме жетүүгө албетте биринчиден эле мугалимимдин, андан соң ата-энемдин салымы чоң деп айта аламын. Анткени алар мен канчалаган сыноолордон жыгылсам дагы, мисалы үчүн облустуктардан канча кайра жыгылып аттым, ошондо дагы кийинкисинде сөзсүз болот деп колдоп, эч качан мындай мени ар дайым шыктандырып турушту. Ошондой эле мугалимим дагы ар дайым тынбастан эмгек кылды десем болот да. Ошондуктан эң алгач эле мугалимиме, андан кийин ата-энеме терең ыраазычылыкты билдирем. Мугалимим Шаралиева Диляра Маккамбаевнага терең ыраазычылык билдирип кетем. Мен дагы келечекте лингвист болууну самаймын. Өзү негизи 7-класстан бери катышамын. Андан кайра жыгылып аткан убагымда ата-энем кийинки жылы сөзсүз болот деп жанында турду. Ал эми мугалимим болсо мындай жаңы чыккан китептерди сатып берип атты, жаңы чыккан тапшырмаларды издеп таап дегендей. Анан ошондой эле түрдүү мисалы үчүн китепканаларга алып барып, ошол жердеги эмне жаңы маалымат таба турган болсо сөзсүз келип мага айтчу да. Бир күндө негизинен эртең менен кечке чейин тынбай даярданчубуз. Саат мисалы 8:30-дан кечки 6-га чейин, 5-ке чейин даярдандык.